Тим, Кыргызстан Казакстанга жардам берүүгө даяр. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кырдаал боюнча билдирүү таратты. Биз бордош Казакстандагы акыркы окуяларга кунт коюу жана тынчсыздануу менен көз салуудабыз. Кыргызстан эки элдин бир туугандык бекем байланышына жана эки мамлекеттин союздаштык мамилелерине жараша Казакстандын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана гүлдөп өсүшүнө чын дилинен кызыктар. Кыргызстан ар дайым бир тууган Казакстандын жанында болуп келген, болуп кала берет жана биздин элдерибиздин өз ара мамилелеринин тарыхында дайыма орун алган ар кандай колдоо жана жардам көрсөтүүгө даяр. Казакстан элине жана өлкө жетекчилигине мүнөздүү болгон даанышмандык, көрөгөчтүк жеңип, тынчтыкты жана ынтымакты сактоого жардам берерине ишенебиз. Бул бардык күч аракеттерди бириктирип, мыйзам чегинде цивилизациялуу диалогду түзгөндө гана мүмкүн экенине ишенебиз. Бүгүнкү күндө өз ара алгылыктуу чечимди табуу жана абалдын мындан ары курчушуна жол бербөө өзгөчө маанилүү. Зордук, зомбулук, мыйзамсыздык жана провокация, ошондой эле мыйзам бузууларга жоопкерчиликсиз чакырыктар курч проблемаларды жеңүүгө алып келбейт. Тескерисинче, карапайым калктын абалын начарлатат. Өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү жана Казакстандын ар бир жаранынын бакубаттуулугу үчүн бир тууган Казакстан элине чын жүрөктөн тынчтык, туруктуулук жана биримдик каалайбыз. Коңшу республика түзүлгөн кырдаалды өз алдынча жана сырттан кийлигишүүсүз жөнгө салууга кудуреттүү экендигине ишеним билдирип, Кыргыз Республикасы союздаш жана стратегиялык өнөктөш катары бир тууган Казакстанга зарыл болгон учурда ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр экенин дагы бир жолу ырастайт, деп айтылат билдирүүдө. Булак репортер Чекиткейжи. Казакстандагы кырдаал Садыр Жапаров, Токаев, Путин жана Пашинян менен сүйлөштү. Кечинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ЖККга мүчө мамлекеттердин жетекчилери менен бир катар телефондук сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, ЖККнун жамааттык коопсуздук кеңешинин төрагасы, Армениянын премьер-министри Николь Пашинян, ошондой эле Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкө башчылары Казакстандагы учурдагы кырдаалды талкуулашты. Булак медиа центр Чекиткейжи. Бүгүн Жогорку кеңеш жана министрлер кабинети чукул жыйынга чогулат. Бүгүн 6 январда Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтөт. Бул тууралуу 24 KG агенттиги өздүк булактарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Жогорку кеңеш президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен чогулууда. Парламент Казакстанда абалды талкуулап, ага ЖККнун алкагында кыргыз аскерлеринин киргизүү маселесин карайт. Ал эми министрлер кабинети да бүгүн чукул жыйын өткөрүп, анда да Казакстандагы кырдаал талкууланат. Булак медиа центр Чекиткейжи. Урмат Акунов Нурсултан Назарбаевка кайрылуу жасады. Белгилүү активист Урмат Акунов экс-президент Нурсултан Назарбаевка кайрылуу жасап, ыраазычылыгын билдирди. Нурсултан Абишевич 30 жыл кең Казакстан калаасында улутуна карабай кыргыз, өзбек, тажик, дунган, уйгур дебей кең пейил мамиле кылып ар улутту бактыңыз. Сиз башкарган өлкөдөн ар улуттун уул кыздары жумуш иштеп, соода кылып өз келечектерин курушту, ал тургай жарандык алып калышты. Сиз салган Астана шаары Орто Азия боюнча көздүн жоосун алган чоң ири шаарлардын бири. Аны сыймыктануу менен бир бооруз казак элиники деп айта алабыз. Ушундай сиз карылыктын доорун сүрө турган убакытта алдан кетип калган кезде айрым бир ууч топтун туура эмес кадамы менен оор кырдаал болуп кетти. Сиз элим тентибесин, бай жашасын деп шарт түздүңүз, тилегиңизге жеттиңиз. Ошол эмгегиңизди айрым казак боордошторубуз билген жок. Кыргызда макал бар: мал арыгын байласаң, ооз майлайт, киши арыгын байласаң, ооз кандайт дегендей, бапес деген элиңиз сизге ушундай мамиле кылганы өкүндүрдү. Сизге ден соолук каалайм, аман болуңуз, кайрат кылып, белди бекем бууп, аман болуңуз, дейт Урмат Акунов. Эске сала кетсек, митингдин катышуучулары ишканаларга зыян келтирип, талап тоноодо. Мындан тышкары алар жарандардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирип, медициналык кызматкерлердин ишин үзгүлтүккө учуратып, клиникаларга жана ооруканаларга зыян келтирүүдө. Ошол эле учурда шаарда тартипти орнотуу үчүн атайын антитеррордук операция башталган. Бул тууралуу Алматы комендатурасынын расмий билдирүүсүндө айтылат, деп билдирет Казинформ.
Эске сала кетсек, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Казакстандагы абалга байланыштуу тез арада Казакстанга куралдуу күчтөрүн киргизүү жөнүндө буйрук чыгарды. Бул тууралуу Россиянын башкы штабы билдирди. Буга чейин белгилүү болгондой, Касым-Жомарт Токаев Казакстандагы абалды жөнгө салуу максатында ЖККУга кайрылганын билдирген эле. Булак Назарнеws Чекит.org. Түндө Алматы шаарында ок атылып, демонстранттар менен полиция кагылышты. Алматы шаарында түндө куралдуу күчтөр менен демонстранттар ортосунда байма-бай ок атышуу болду. Бул тууралуу Казак телеграм каналдары билдирди. Маалыматка ылайык, түнү менен көптөгөн дүкөндөр, банктар жана мамлекеттик мекемелер тонолгон. Алматы шаарынын вице-мэри Ержан Бамакумаровдун айтымында, куралдуу күчтөр атайын операция жүргүзүп, көчөлөрдү демонстранттардан тазалоо аракетине өттү. Булак Медиа Центр Чекит.kg. Аскерлер багынышып, Алматыда улуттук коопсуздук комитетин басышты. Алматыда Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин башкы кеңсеси басып алынды. Массалык башаламандыкта жүздөгөн адам МУККнын имаратына кирип барып, толугу менен курчоого алышкан. Анын ичинде темир таяктар жана таштар менен куралданган адамдар кирип келишкен. Интернет тармагында басып алуу учурундагы видеолор тарап, коопсуздук комитетинен курал-жарактарды алынганы айтылууда. Билге кетсек, Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Карим Масимов отставкага кетип, ордуна мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы жетекчиси Ермек Сагимбаев келди. Булак элдик Чекит Медиа. Казакстанга Орусиянын аскер кызматкерлери кирди. Коңшу Казакстанга Орусиянын аскер кызматкерлери кирди. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, Орусиянын аскер кызматкерлери Казакстандын аймагына кирди. Алар атышуу болуп жаткан Алматы шаарына барышы мүмкүн. Учурда Алматынын борборунда атышуу уланууда. Шаарды коюу туман каптаганына байланыштуу журналисттер менен адамдарды аскер кызматкерлери 100 метрдей чет жакка жылдырышкан. Эске сала кетсек, Казакстандын шаарларында бир нече күндөн бери нааразычылык акциялары өтүп, ал полиция менен кагылышууга жана тополоңго чейин жетти. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, өкмөт отставкага кетти. Булак Супер Чекит.kg. Мына АКШ демократияга үндөп элин козутуп, бирин төбөлөштүрүп отуруп алып келген демократиясын көрүп алгыла. Мекени талкаланып, болгон имараттары талкаланып, сапырылып калган эли тентип, качып, бозуп, аргай жерде сандырактап калышты. Азаттык клуб, Клара Сооронкулова эже, Сания Токтагазиевага окшогон чала юристтер, НПОлор, силердин каныңарда кыргыздын канынын жок эле дегенде бир тамчысы жүгүрөбү деге, же кандай? Жок дегенде ушул учурда убактылуу болсо дагы жаагыңар басылабы же жокпу? Азыр ошолорду билимдүү, илимдүү деп дүрбөп, ээрчип алгандар. Акылыңар болсо тынч отургула да укпагыла. Коңшубуздун 2 күндө сапырылып калганын көрдүңөрбү? Аларды да демократия деп, парламенттик башкаруу деп, кооз жомокторду айтып отурушуп, мына түнө жетишти. Бирин кырдырып коюп. Ошол эле казак боордоштордун өздөрүнүн эле азаттыкта иштеген кыз уландарына дүйнөгө сүйүнчүлөтүп жатат. Өз элин сүрөтүп, өз мекенин кыйратып, талкалатып жатат. Бактыгүл Иманбек кызы.